Андан кийин бизде тональный кремдер орун алат экен. Тональный кремдерде мынакей ушул жерин жакшылап окуңуздар. Если у тебя нормальная кожа, выбирай увлажняющее тональное средство. Бул жерде еще бизге кеңеш айтылып атат. Легкое покрытие с естественным финишем. Комплекс Aqua Age глубоко увлажняет кожу в течение дня дейт. Кургак жана жандай нормалдуу беттерге мына ушуну алсак болот. Бул жерде еще SPF 15 бар. Көбүнчө сухая кожаларга биз ушуну практикадан колдонуп көрүп сунуштайбыз. Ал эми майлуу беттерге мынакей бул жерде да жазылып турат. Если у вас кожа склонная к жирности, выбирай стойкое тональное средство дейт. Бул матовый эффект кылат, матовый болуп калат. Муну эметкенде мындай пудра аралашкан сыяктуу. Эгерде кожаңыздар кургак болсо, анда муну эч качан бетиңиздерге жоолотпоңуздар. Баасы мынакей, баасы бул жерде стойкое тональное средство. Бул жактагылар, мына бул жакта моунча түрү бар. 525 сом, ал эми бул 365 сом экен. Андан кийин бизде кушон. Если у тебя комбинированная кожа, выбирай тональный кушон дейт. Бул аябай жакшы экен, баардай чөнтөгүңө салып жүргөнгө сонун экен. Мисалы үчүн бир жака кетип атканда килтейтип тональныйды пудраны салып жүрбөйт экенсиң, бул кушон деле алат экенсиң. И тональныйың, и кушонуң баары аралаш деген сыяктуу. Бул жерде эки гана оттеногу бар экен, золотисто бежевый жана ванильно розовый деген. Андан кийин, если у тебя сухая кожа, выбирай двойной тональный крем уход дейт мынакей. Мунун да эки цвети бар, ванильно розовый жана золотисто бежевый деген. Бул капканы ачканда биягынан ак чыгат, бул креми. Ал эми бул тональный, бир жагынан ошо базасы чыгат, астынан сүйкөй турганы. Мурда двойной стиль деп аталчу, азыр Glam Team сериясындагы Glam Skin аталышы. Так, кийинки страницада бизде консилер. Стирать следы усталости, наполнять кожу естественным сиянием дейт. Анан ошондой эле мына нежно-розовый, лавандовый, зеленый. Булар эмнеге арналган, баардыгы толук жазылган бул жерде. Мунун баасы 315 сом, ал эми консилер 399 сом. Новый оттенки, жаңы оттенка кошулуптур. Кийинкиси пудра, ультра легкая пудра для лица Skin Sense сериясы. Тоже аябай көп экен эмесе. Ушундай кымбат продукцияларды биз Like 2ден эле арзан алып алабыз. Бул болсо пятерка. Пятерка, бул жерде 5 нерсе бар. Анын биринчиси бул жерде жазылбаптыр. Так, бул жерде эмнелер бар? Хайлайтер бар, румяна бар, бронза бар. Вот, кстати, мынакей. Бронзер, күрөң болуп турган бронзер, румяна, пудра, скульптор, анан хайлайтер. И беттин кайсыл областына кайсыны сүйкөш керек, каталогдо турат. Жана ошондой эле бул палете Моя косметикадан так 2020 жылы ушуну лауреат болгон. Лауреат национальной премии Моя косметика 2020 года в номинации все в одном деген боюнча катышкан экен. Анткени бир эле эменин ичинде мынакей ушу бронзер, румяна, пудра, скульптор, хайлайтер баардыгы бар. Жана андан да компактный түрү бар, 525 сом. Бул жерде да мынакей бияка баардыгын жазып коюшкан. Биринчи кайсыны колдонуш керек, экинчи, үчүнчү синен бери. Так, кийинкиси кистилер. Бизден ар кандай боекторду боегонго жана тональный койгонго, пудра койгонго, көздү боегонго, кашты тараганга арналган ушундай кистилердин топтому. Бул бизден новинка, 10-чу кист новинка экен. Кисть кабуки дейт. Кабуки кыл калеми. Короткой ручкой. Пудраларды сүйкөгөнгө болот экен бизде. Так, мынакей ушундай бизде тональныйлар кетти, хайлайтер. Бир сөз менен айтканда, жүзүбүздү жакшыртуучу продукциялар менен таанышып чыктык.